Alımlarımız nafstin misalın mınday düşündürüşеді. Bir koro koy deyli. Biz Kırgızlar çarvaçılık menen alektenemiz. Bir koro koyda ortaça esepmenen kança koy болады? 300 deyli. 300 baş koydu bir koro koy dep elestетели. Aga bir karışkır kol salsa, bir koro koygo karışkır kol salsa kançaсын жейді? 3 ösün, 4 ösün, 5. Mına aşıp barsa 10'un jarat. Andan aşığını öte almaydı. Oşon ele bir koro koygo 100 karışkır kol salsaçı. 100 karışkır kol salsa, anda bir koro koyunun tıp mıtın çıkarıp saldı. Eşteke koyulmayı. Jese dele, jevese dele birine biri jarışıp, birinden biri ozomdep koydun bağırın kursağın jaratаты öğredi. Alımlar aytат, emi qarap koygun deydi. Bir koro koygo 100 karışkır kol salganda kançalık tıp mıtın çıkarsa deydi. Kançalık tıp mıtın çıkarsa. Bir şeytan jürökке kol salıp anın tıp mıtın çıkarganına jetpeydi deptir. Demek bir şeytan gelip adamdın jürögüne vasvasa azgırık salıp anı tıtkılagаны janagı 100 karışkırdın bir koro koydu tıtkılagandan beter eken. Gördünüz mü? Bir şeytandın gelip sizdin jürögünüzge azgırık salgаны oşonço bolsa 100 şeytandın gelip azgırık salganyçı. 100 şeytan birigip gelip azgırık salsa kanday ayırma bolot bir şeytan menen. 100 şeytandın kelip insandın jürögüne azgırık salganından göre bir jaman joldoştun azgırıgı jaman deptir. Demek bir jaman joldoş 100 şeytandan biter eken. Al tiri şeytanda. Şeytan azgırat. Anam bir күнөөнү жасата албаса кетет. Деп колун шилтеп коюп. Мына бул тирүү шайтан жаман жолдош түрө берет да безерип сиздин ардыңызда. Жүреме, ким коюп туреме? Аякты көрүп келген бирөө бар экен, жүр 50 ичел деп анан бирдеке деп анан азгырып турө берет. 100 жаман жолдоштун келип азгырганынан bir nafstын азгырганы жаман экен. Bir nafstын азгырганы жаман экен да. Кичинекей балаңыз 3 же 4 жаштагы балаңыз кыштын суук чилдесинде балмуздакты көрүп калса мороженый алып бересиң деп туруп алат. Ай балам, бул муздак, күн суук, тамагың ооруп калат, жөтөлүп каласың, грип болуп каласың, нары бересең түшүнбөйт. Алып бересиң дедиңби? Алып бересиң деп туруп алат. Нафс ошого окшош да. Bir nerseniге сизди үндөйбү? Ошо жаш баладай бекем кармап туруп алат. Кааласаң да кыласың, каалабасаң да кыласың. Андыктан nafs менен күрөшүүнү жолго коюшубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар го. Жихаттан, казаттан кайтып атып, биз кичи казаттан эми чоң казатка баратабыз. Я Расулуллах, мындан да чоң казат болобу дедилер. Ар бир адам өзүнүн нафси менен күрөшүү ал эң чоң казат ошол деп. Бирок эскерте кете турган нерсе ушундай. Биздин нафсыбыз ушунчалык күчөп кеткен, biz аны өзүбүз күчөйтүп алганбыз. Тагыраак айтканда аны тренировка кылдыра бердик, маштыра бердик. Тиги тайсындай болуп алганда күчтүү болуп алган. Эми кичине нафска каршы чыксак, ал бир сокку менен бизди нокаут кылат. Биз бир аз эле ибаратка кирсек, бир аз эле мешитке каттап калсак, нафс менен өтө катуу күрөшүүгө киребиз дагы. Tez ele nakaut bolup, dagы эле баягы жолго түшүп калабыз. Көрүп жүрөбүз, кээ бирөөлөр жазба болуп, үйүндөгү телевизорун ыргытып, анан балдарын, кыздарын мектептен чыгарып алып эле, ушинтип катуу такоо болуп жүргөндөн 6 айдан кийин карасаң, баягы байкоздун таягы болуп калган. Алымдарыбыз айтат, нафсты чарчаткыла дейт. Аны мен мисал кылып түшүндүрүп берейин. Күчтүү боксер менен рингде жүрөсүз. Билесиз, ага күчүңүз жетпейт. Бирок качып анча-мынча бир тийип коюп, качып жанагын чарчатыңыз.
Анан чарчагандан кийин чарчаганын билип туруп бир удар соксоңуз ал тынчыйт. Нафсты багындыруунун жолу ушундай дейт. Тез багындыра албайбыз. Бирок багындыра албайт экенмин деп да жүрө бербеш керек. Нафс деген күчтүү экен да, тиги 100 жаман шайтандан да 1000 жолдоштун да жаман экен, аны багындыра албайт экенмин деп үмүт түзүп койбой, нафс менен күрөшүүнү аз-аздан болсо да токтотпой барыш керек. Биздин эң чоң душманыбыз ушул нафс. Сөзүмдүн акырында айтайын. Bir danışman adam aytқан екен. Кайсыл нерсенин акыйкат экендигин билгин келсе, нафс деген таразага сал, ага жакпаса ошол акыйкат деген дейт. Кайталайм. Кайсыл нерсенин чын акыйкат экендигин билгин келсе, аны нафсыңдан сура, нафсыңа жакпайбы? Демек ал акыйкат дейт. Алла Таала бардыгыбызга батыл болгон нерселерди батыл кылып көрсөтсүн, акыйкат кылып көрсөтпөсүн. Акыйкат болгон нерселерди акыйкат кылып көрсөтсүн, аны көзүбүзгө батыл кылып көрсөтпөсүн.